никелешүү бүт жалпы пайгамбарлар сүннөтү. Адам алейхисаламдан тартып пайгамбарыбызга чейин, Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чейин бүт бардыгы никах кылган. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ан-никаху мин сүннати деген. Ва ман рагиба ан сүннати фалейса минни. Пайгамбардын сүннөтү жалпы пайгамбарлар сүннөтү. Ошон үчүн нике сүннөт. Андан сырткары адам баласынын наслы, урпагы нике аркылуу таркайт. Биз мал эмеспиз, жаныбар эмеспиз биз. Алла Таалам бизди инсан кылып жараткан, акыл эстүү махлукпуз. Ошол акыл эстүү махлукту Алла Таалам жерде таркатыштын жолуну эмне менен калтырган? Нике менен калтырган. Нике аркылуу наслы таркайт. Ошон үчүн адамдын нике аркылуу наслы таркаш керек, калыш керек. Албетте милдетпи дейт, бунун өкүмдөрү ар түрлүү. Никеге бир эле учурда бардыгын фарз, важип деп айтылынбайт. Бул ахвалга жараша болот. Шартка жараша болот. Кээ бир учурларда важип болот, кээ бир учурларда мустахаб болот, кээ бир учурда харам болот никелешүү. Ушундай нерсе. Мисалы бир адам нике кылбаса зынанын коркунучу турат. Зынадан кетип калышы мүмкүн. Өзүнүн нафсун ушай албайт, шахватын жеңилип калат. Ал адамга нике важип болот. Бирок качан ошо менен кошо баягы аялын бакканга кудурети жетсе. Түшүнүңөрбү? Аялын бакканга, нафакасын бергенге, жок дегенде бир бөлмө бергенге кудурет жетиш керек. Келген келиндин жок дегенде бир бөлмөсү болуш керек өзүнүн. Ошого кийим кечеси, тамак ашыгын бере алса, жок дегенде өзүнүн нафсынан коркунуч болсун анын, ушул учурда важип болот. Важип болот. Энди талкан важип деп айтылат. Экинчиси андай учур эмес, муътадил учур, дал учуру. Шарты бар. Бакканга, караганга, иштейт, багат, өзүн да багалат, үйлөсүн да багалат. Анда сүннөт. Анда пайгамбарлар сүннөтү. Жакшы нерсе сүннөткө амал кылыш керек. Үчүнчүсү сүрөтү бул харам сүрөтү туугандар. Харам сүрөтүн биринчиси бага албайт. Карай албайт. Эчтекеси жок. Келсе ал адам аялы ачкадан өлүп калышы мүмкүн. Үйү жок, тоңуп калышы мүмкүн. Башка болушу мүмкүн. Такы шараты жок. Шарты жок үйлөнөм деген туура эмес бул нерсе. Дагы бир сүрөтү ал залым. Ачуусуга тийсе аялын уруп өлтүрүп коюшу мүмкүн. Алла сактасын. Ушундайлар болуп атат азыр. Аялын өлтүрүп кое турган болсо, токмокто ура турган болсо, ага зулум кылып, кол көтөрүп, аны майыплатган коркунучтуу адам болсо, залым, зөкүр, ага да нике кылыш харам болот. Шариятка харам деген. Ошон үчүн никени милдетпи дегенден алдын никенин шарттарын түшүнүш керек. Кимге милдет эмес. Буну айырмасын билип алыш керек. Кимге милдет болсо, шарттарга туура келсе, пайгамбарлардын сүннөтү деп бисмилла деп кылыш керек. Жакшы нерсе, Алла береке бере жашооңорго. Анан шарттар табылбаса, залым, зөкүр болсо, Алла сактасын, анда никеге жакындабаш керек.